Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Көңүл буруңуздар туугандар, сиздерге дагы бир жаңы мынабул бышык кыштан салынып жаткан толук бүтө элек үй сатууга коюлуп жатат. Жер участкасы 4 сотук экен бул жерде. Суу, свет, электр энергиясы бардыгы киргизилген. Биз турган дарек бул Ак Ордо 3 конушу Кубанычбеков Эсентур көчөсүнүн 64-чү дарегине түздөн-түз келе бересиздер. Мынакей. Техпаспорттары, документтери бар экен. Жакында буюрса бул жерге кызыл китеп дагы чыгат экен. Эми бул райондо мына Ала Тоо, Ак Ордо бардык конуштары жакында эле Бишкек шаарынын тибине кирди. Андыктан жакын аралыктарда буюрса кызыл китептердин бардыгы тапшырылат. Андыктан экрандагы телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Баасын азыркы учурда $150 000 кеми бар деп жатышат. 4 сотук жер аянтчасын түзөт экен. Өйдө тарапка бир аз жүрсөңүздөр эле өйдөнкү көчө аркылуу сол тарапка бурулганыңыздарда бул жерде орточо эсеп менен 250 метр аралыкта 2 автобустук каттам бар. Бардык шаардын булуң бурчтарына түздөн-түз бара бересиздер. Маршруттук каттам боюнча эч кандай көйгөй жок. Көчөлөрү бардыгы шагал төшөлгөн, теп-тегиз көчөлөрдөн экен. Өйдө тарапта бир аз жүрсөңүздөр Балажан мектеби, түздө Ак Ордонун ары жагында 102-чи мектеп, Ылдый тарапта, Ала Тоо тарапта 82-чи мектеп дагы жайгашкан туугандар. Мынакей. Үйдүн узуну туурасы 11 × 12 экен. 4 сотук жер участкасында көчө тарабы мынабул столбанын ичинен болуп калат экен. Мына ушул катардан түз эле өйдө тарабы мынабул үйдүн бүтүшүнө чейин. Караңыздар. Мынакей. Тетиги жерден экен. Андан ары үйдүн арт тарабы дагы үйдүн артында орточо эсеп менен бир 5 метрдин тегерегинде аралык калтырылган. Ылдыйкы тарабы мына бул жашылдандыруу зонасы, арка, дарбазанын орундуктар бардыгы калтырылган кенен. Сырткы ажатканасы бар. Ажаткананын ылдый тарабында дагы 1 метрдин тегерегинде аралык бар. Мына, көрүп коюңуздар, фундаменттери бардыгы бийик салынган, тумбалары көтөрүлгөн, үстүндө сесмопояс куюлган. Көрдүңүздөрбү? Экинчи кабаттын үстүнө дагы сесмопояс куюп, крышасынын бардыгын тыныке менен жабыптыр. Мына бул прихожкасы, прихожканын үстүндө бул жагы терраса балкондору менен. Сплошной балкон экен. Кана жүрүңүздөр, бир катар сиздерге ички шарттарын көрсөтөйлү. Таза жилой 7 бөлмөсү бар экен. Мына бул прихожкасы, оң тарапта бул жагында кладовка бөлмөсү. Андан кийин кире турган болсок, кенен коридору, коридордун сол тарабында бул жакта мынандай санузел бөлмөсү бар. Мынакей. Санузел бөлмөсү, оң тарапта мына жагында зал бөлмөсү бар. Кенен зал бөлмөсү азыр эми ашыкча бул жерде жанагы буюм тайымдар, шаймандар бардыгы сакталып турган учур экен да. Мына бул дагы бир бөлмөсү. Кенен бөлмө, мунун ички шыбактары дагы бүткөрүлүптүр. Убактылуу ушул жерде жашап жатат экен эси. Андан кийинки бөлмө мына жакта дагы бир бөлмөсү бар. Толугу менен биринчи кабатта 3 таза жилой бөлмөсү, экинчи кабатта 4 жилой бөлмөсү. Бардык пластик терезелер орнотулган, сыртынан защитный решеткалары дагы бардыгы темирден жасалып коюлган. Кана жүрүңүздөр, көрөйлү. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Яба. Саты менен чыгайлычы. Мынакей. Плитичный жасалыптыр. Биринчи кабаттын үстү бардыгы плита жабылган. Экинчи кабаттагы мына бул жери коридору, түз балконго чыккан эшиги. Андан ары дагы бир бөлмөсүнө кирсек, мына бул жак дагы бир эркер тарабындагы спальный бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Мына, көгүчкөндөр таза уялаптыр да. Көгүчкөндөр жанагы тынчтык болгон жерди сүйөт го. Так, күнчыгыш тарабындагы дагы бир спальный бөлмөсү. Мына бул дубалдары кумшубагы бардыгы бүткөрүлгөн, үстүн эми каалаганыңыздардай жабып аласыздар. Утепление кыласыздарбы, ылай менен жабасыздарбы, аны эми өзүңүздөр шартыңыздарга карап көрөсүздөр. Мынакей, мына бул дагы бир бөлмөсү. Андан сырткары мына бул эң акыркы дагы бир ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Ата-энелер уктоочу бөлмөсүнө кошумча мына бул жагында санузел бөлмөсү дагы бар. Кааласаңыздар эшикти мына бул жерден кылып алсаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жерден жабып аласыздар дагы. Тиги санузел бул спальныйга карап калат. Кенен ата-энелер уктоочу бөлмөсү жакшы шарттары менен болот. Мына, жалпы аянты узуну туурасы 11 × 12. Экрандагы телефон номерлерге чалып байланышасыздар. 4 сотук жер участкасында жайгашкан. Азыр эми үйдүн арт тарабындагы шарттарын дагы бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Кана жүрүңүздөр. Буюрса эми жакында бул жерге
газ линиялары менен кошо канализациядагы тартылып келе турган болсо, бардык шарттар толук болот да. Мына жерде артында мына пескоблокты көрдүңүздөрбү? Мына пескоблок ушул чек ара ушул жерден болуп калат. Мына. Көрдүңүздөрбү? Тетиги үйгө чейин. Үйдүн артында дагы орундуктар бар. Кандай салыныптыр? Көрдүңүздөрбү? Аябай бийик болуп салыныптыр да. Мына бул кошунанын үйү. Сыртын жидкий траверти менен фасадын жасаптыр. Үстү тыныке менен жабылган, оп-окшош болуп, кааласаңыздар сиздер дагы ушинтип эле траверти менен сыртын жасап бүтүрүп алсаңыздар болот. Биринчи кабаттары бардык пластик терезелер мына өтүп, сырты решеткалары дагы коюлуптур. Чалыңыздар, экрандагы телефон номерлерге байланыша бересиздер. Документтеринен азыркы учурда техпаспорт бар, кызыл китеп жакынкы аралыктарда буюрса чыгат экен.